Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын демилгеси менен балдар биздин келечегибиз, кылмыштуулукка жол жок аталышындагы форум болуп өттү. Форум башында жаш өспүрүмдөр кылмыштуулуктун алдын алууга багытталган лозунгдарды көтөрүп, жөө жүрүштөн өтүштү. Борбордук аянтта милициянын көчмө кабылдама унааларынын ишмердүүлүгү боюнча форумдун катышуучуларына маалымат берилди. Тиешелүү адистер балдар арасында кылмыштуулукту алдын алуу жана балдар менен туура иштешүүнүн жолун талкуулашты. Иш-чарага жергиликтүү бийлик башчылары, прокуратура кызматкерлери, ИИМдин ардагерлери, билим берүү тармагынан, ошондой эле дин өкүлдөрү катышты. Бизде бүгүнкү күндө Жалал Абад боюнча 467 мектеп бар, 260 миң окуучу бар. Ички иштер министринин талабы менен милиция аттуу кызматкерлер бар, ушу жаштар менен иштеп жатабыз. Мына бүгүнкү өткөзүп аткан форумдун негизинде эле зомбулукка жол жок, кылмыштуулуктун алдын алуу, жаштар биздин келечегибиз деген форумду өткөзүп атабыз. Бул эле биздин кечээки 3-февралда ички иштер министринин коллегиясында өткөн 7 багыттын бири болуп эсептелет.